Кезектеги катар жолугушууга келген өзгөлөрдөн өзгөчө, башкалардан курчтугу менен айырмаланган Кыргызстан саясий партиясынын талапкерлери бүгүн калк алдында атчан артында 200дөн ашуун аталган партиянын желегин көтөргөн жаштар менен чыкты. Салтка айланган көрүнүш менен Кыргызстан саясий партиясынын топтолгон талапкерлери партиянын келечек максаттары, аткарыла турган иштери боюнча айтып берди. Биз жоопкерчиликти өзүбүзгө алып, мамлекетибизди алдыга жылдырабыз. Жолугушуудан соң жалал-абадтыктар Кыргызстан саясий партиясынын лидерине эл журтуна кереги тийсин деп ак калпак кийгизип, калктын камын ойлогон адам болсун деп камчы карматып, алдыдагы жеңиште алдыга озуп чыксын деп бата берип, ак боз ат мингизди. Намыска чакырам баарыңыздарды. Ак эмгегибизди элибиз үчүн арнайбыз. Кыргызстан саясий партиясы жаш болгону менен буга чейин эле өлкөгө кызмат кылып, элине эмгек менен камсыз кылып келген. Аталган партияны өнөрлүү адамдар да колдошот. Кыргызстанга мен ойлойм жаңылануу керек. Кыргызстан партиясы эгер Кыргызстанга келсе, өтсө, бул политиканын элитасы алмашып, кыргыз элинин жашоосу да өзгөрөт деп ойлойм. Ошондуктан мен Кыргызстан партиясын тандадым. Ушул күчтүү адамдар биригип Кыргызстан саясий партиясын түптөп, азыркы күндө биз булар менен 1 ай кыдырып, чын эле эл колдойт экенин көрүп, аябай күбө болуп, мындай сүйүнүп отурабыз да. Ошон үчүн биз Кыргызстан саясий партиясы менен биргебиз, ийгилик каалайбыз. Мурдадагы өзүнүн иши менен элге жерге жагып жүргөн жаштарда, анан ушуларды колдобогондо кимди колдойбуз? Кыргызстан саясий партиясындагы курамындагыдай инсандар көбүрөөк болсо Кыргызстаныбыз бат эле оңолот деп ишенебиз. Аманчылыкта, бардыгыбыз тынччылыкта, ушул гүлдөгөн Кыргызстанда жашагыбыз келет. Ийгиликтер жараткан инсандар арасында бар экен, мисалы үчүн 2 рет дүйнөлүк чемпион, кыргыздын желегин желбиреткендер. Булар деген буга чейин эле партиясыз эле кыргыз элин көтөрүп келген. Мындан кийин партияда мындан дагы көтөрөт деген ниетте. Андан сырткары ушу таланттарга бул партия үгүттөй иши жүрө электе эле чоң проектке дем берчү болгон. Ошол партияны ошондуктан мен колдоп азыр ошол аягына чейин келетам. Ошентип элинин сыймыгы болгон Кыргызстан саясий партиясынын үгүт иштери ийгиликтүү өтүп, калың журттан бата алып, саясий жарышка аттанып турган чагы. Эске сала кетсек, Кыргызстан саясий партиясынын акыркы эл менен жолугушуусу эртең Ош шаарында болуп өтөт.